Улут сыймыгы болуп келген маданият кызматкерлеринин бүгүнкү 2-ноябрь кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана биз азыр маданият кызматкерлери эмгектенген Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында турган чагыбыз. Бүгүн Манастын Улуу Семетей драмасынын негизинде Жалил Сыдыковдун Төлкө спектакль өтөт. Ал эми спектакль кандай өтөт, андагы театр сүйүүчүлөрдүн маанайы кандай? Биз менен биргеликте көрүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Назми. Спектакль башталганда 15 мүнөт убакыт өттү. Азыр биз көрөрмандарга тоскоол болбостон акырын залга кирели деп турабыз. Биз менен жүргүлө. Бергениз жатса, канкеге кошуп, агардын бүтүн. Сен тартыра жийтен, элдин жүзүн. Таланттуу актер-актрисалар өз каармандарынын ролун ийине жеткире аткарып, дээрлик 2 саат алкагында өз көрөрмандарына патриоттук сезимди тартуулашты. Өзүңүздөр көргөндөй, спектаклдын аягы зал толо көрөрмандардын кол чабуулары менен коштолду. Саламатсызбы? Бүгүнкү спектакль сизге кандай эмоцияларды тартуулай алды? Бүгүнкү спектакль эми эмоция болгон бул биздин тарыхый мындай Манастын улуу Семетей да негизичи Манас жөнүндө Семетейдин немеси жөнүндө болот да. Жакшы эми илгерки биздин кыргыздын тарыхый немелерин тартуулады. Эски биздин ата бабаларыбыздын жашоосун чагылдырып, ушундай бир немелерди тартуулады да. Негизи Манас ошол Семетей Сейтек Күчүлтүк эпосун окуп чыккансызбы? Толук. Манас жок, толук окуп чыккан эмесмин. Бүгүнкү Манастын улуу Семетей драмасы негизинде тартылган Төлкө спектакли сизге жактыбы? Аябай жакты. Сонун аткаруучулар мыкты, мына актерлор, актерлук чеберчилик бүт баары жакты. Сонун атмосфера маанайды көтөрдү. Бир жагынан эми драма болгондон кийин деле бир аябай сонундай таасир калтырды да. Рахмат актерлорго. Буга чейин Манас, Семетей, Сейтек эпосторун китептен окуп чыктыңыз беле? Ооба, китептерин бизде ошо мектепте кыргыз тил сабагынан Манас эпосун аябай жаттатчу бизде, эже аябай. Ошондуктан бардык баягы негизден жакты. Суроо бере кетейин, эпосту окуганда отпайсызбы? Каникейдин чыныгы аты ким экен? Санира Бига. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Бүгүнкү спектакль сизге кандай эмоцияларды тартуулай алды? Саламатсыздар. Мен биринчи жолу келип жатам. Мага аябай жакты. Түшүндүрүп бере албайм, мындай сонун эмоцияларды тартуулады. Көргөндө эле көзүңүз колуңуздагы гүлдөргө урунду. Өзүңүздүн бир каарманыңызга, бир актерго арнап келдиңизби? Алып келдиңизби же өзүңүз белек алдыңызбы? Бүгүн туулган күнүм болчу. Анан ушул жака белек беришти да ушул жактан. Атай туулган күнүнүн урматына ушул жака келдик. Эң сонун
Туулган күнүңүз менен биз дагы куттуктайбыз. Негизи сонун күндө төрөлүпсүз. Бүгүн деген маданият кызматкерлеринин дагы өздүк майрамы. Эгерде кааласаңыз, маданият кызматкерлерине куттуктооңузду айта кетсеңиз болот. Бардык маданият кызматкерлерин бүгүнкү майрамы менен куттуктайм чын жүрөктөн. Ушинтип бизге окшогон адамдарга сонун эмоцияларды тартуулап жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайм баарына. Чоң рахмат. Мына ошентип бүгүнкү спектакльди дагы абдан мыкты деңгээлде жыйынтыктап алдык. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө кызматыңыздарда мен Назми болдум. Саламатта калгыла.